Садыр мырза. Мен эки суроо берейин дегем. Биринчиси саясий боёгу бар эки кылмыш иши боюнча мисалы Темир Сариев камакка алынды. Ал Сариев Кумтөр ишин иликтеген комиссияны жетектеп турганда ал тийиштүү органдарга өткөрүп берген экен да, иликтегиле депчи. Анан бул кылмыш иш өзү дагы сотто айтты, укугум төбөлөнүп атат депчи. Бул жерде сизге мына бурмалап маалымат жеткирип, саясий куугунтук көрүнүп калган жокпу? Жеке мамилеңиздер кандай? Экинчиси Курсан Асанов боюнча да. Курсан Асановдун сүйлөшүүсүн кайсы бир эл аралык изилдөө айтыптыр, жасалма деп. Анан бул жакында болгон эмес депчи. Ошолорго ишенесизби? Экинчиси Кытай Кыргызстан темир жолу боюнча да. Ошол темир жолу боюнча проекти Кыргызстанды өнүктүрө турган проекти деп эксперттер, саясатчылар айтып атат. Ушуга эркиңиз жетеби? Ушу долбоорду ишке ашырганга. Себеби Россия менен Казакстан буттосуп ушундай бир болот деп атат да. Рахмат, жакшылык мырза сурооңузга. Темир Сариев боюнча Кумтөр иши бул жөнөкөй иш эмес. Өзүңүздөр билесиздер, бул дүйнөлүк коомчулук карап турган иш. Анан Темир Сариевдин күнөөсү жок, эле апарып камап койду деген бул туура эмес. Темир Сариевдин камалышына мен деле өзүм чын ниетим менен каршы элем аган. Темир Сариевди мен бир эмес, бир 10 чакты жолу кабинетимен кабыл алып, ошо темир тоо боюнча проекти долбоордун башына коюп, ошо киши иш алып барбат эле. Ал долбоорда токтоп калды, ал камалгандан кийин мен ал кишинин тажрыйбасын, ушу өкмөттө иштеген тажрыйбасын, министрликте иштеген тажрыйбаларын мамлекеттин пайдасына колдоноюн деген ниетим бар эле. Бирок баягы тергөөнүн жүрүшүндө эң негизги көпчүлүк иштер ошо кишиге келип такалып калган үчүн анан камалып калды. Анан эми мен айтып эле атам, үй камагына чыгарып коюп сурасаңар жакшы болот эле деп эле. Бирок азыр тергөө иштери бүтө элек. Бүтсө анан кийин көрөбүз. Анан бул иш ушу ойдон эле жабылып калбайт да, бул сотко жетет. Сотто дагы ар бир иштин деталдары ачылат, тергелет, суралат соттон. Анан кичине алдыда дагы убакыт бар, күтүп туруңуздар боюнча. Курсан Асанов боюнча жасалма муну эч ким кылган жок. Жасалма кылган жок. Бул кишини камалганда мен материалдарын алдырып чакырып сураттым. Өзүм карадым муну. Эмнеге камадыңар муну эми? Өзү генерал болсо, башка болсо деп. Ал баягы октябрь окуяларындагы эле иш эмес. Мына мен жанагы айтып өтүрдүм го, курал жарак издеп, антип минтип аткан ушундай дагы материалдары бар да. Бирок эми акыркы күнөөлүүбү же күнөөсүзбү дегенди сот чекилип коет, калганын күтө тургула. Ал эми темир жол боюнча. Ооба, темир жол эгерде курулса, бул темир жол курулса, болжол менен жылына такыр эле түшпөй калды дегенде, транзиттин эсебинен 200 миллион доллардын тегерегинде акча түшөт казынага. Андан да көбөйүшү мүмкүн. Бул бир. Экинчи пайдасы, биз Кочкордон баштап Макмалга чейин темир жол жеткизип алсак, бул уже түндүк менен түштүгүбүздү темир жол менен бириктирип алабыз. Анан Өзбекстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу ары дүйнөгө, коомчулукка, деңиз портторуна чыкканга мүмкүнчүлүк ачылат. Мына ушундай пайдасы бар. Ал эми башка Казакстан, Россия каршы болуп атат деген эч кандай каршылык деле жок. Болгону бир-эки моменттер бар. Кандай салынат темир жол, кайсыл территория аркылуу өтөт деген маселелер. Мен ойлойм аны чечишип алабыз деп. Сүйлөшүүлөр жолу менен чечишип алабыз. Бул темир жол салынып калса, биздин экономикабызга болуп көрбөгөндөй салымы чоң болот. Көп көз карандылыктан биз чыгып кетебиз да. Пожалуйста, второй микрофон.